Сулаймантоодо маалыматтык борбор ачылды. Иш-чара туристтик сезондун ачылышына жана ЮНЕСКОнун тизмесинин катталгандыгынын 15 жылдыгына карата уюштурулган. Маалыматтык борборду ачуунун максаты туристтерге эс алуучу жайларга барып, саякаттоо тууралуу багыт көрсөтүлөт. Туризм тармагы бул биздин мамлекеттин, ошонун ичинде министрлер кабинетинин дагы артыкчылыктуу багыттардын бири болуп атат. Туризм багыты бул деген биз экономиканын чоң көрсөткүчү. Деги эле дүйнөдө туризм тармагы бул чоң бир экономикалык көрсөткүч болуп эсептелинет. Азыр ушул талкууда, конференцияда дагы ошо мындан ары ушул Ош шаарынын туристтик потенциалын кандай көтөрөбүз? Ал жерде көп маселелер бар. Туристтерди тосуп алуудан баштап, тазалык маселесинен баштап, кызмат көрсөтүү иштеринин баарын азыр ушул ортого багыттарын ортого салабыз. Сулаймантоого жылына 11 миңден ашуун туристтер келет. Алардын басымдуу бөлүгү Америка, Польша, Россия жана башка өлкөлөрдөн. ЮНЕСКО уюмуна кошулгандан тарта Сулаймантоонун айланасы иретке келтирилип, тазалыгына да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. 15 жылдын ичинде ЮНЕСКО катталганда мыйзамсыз курулуштардын көбү алынды. Жаратылышыбыз, флора, фаунабыз бир канча алдыга жылды деп айтсак чалынышпайбыз. Бул ЮНЕСКО катталганыбыздын дагы бир бизге кошкон салымы туристтердин агымы өтө көп болот. Туристтердин келиши менен да дүйнө жүзү таанып атат. Ошонун негизинде алар бизге кошкон журналдардын негизинде бизди туристтер таанып жатышат. Быйылкы жылда мына Орозо айынан баштап бизде түнү менен саат 18:00 баштап киргизбөө, Сулаймантоого киргизбөө деген чечим чыгарылды. Себеби дегенде бул адамдардын коопсуздугу үчүн атайын ушундай иш-чара уюштурулду. Сулаймантоо маалымат борбору 3 кабаттан туруп, Кыргыздын улуттук орнаменттери тартылган майда буюмдардан тарта баш кийим, нукура буюмдар бар. Аталган борбордун ачылуусу туроператорлордун кызмат көрсөтүүсүн жогорулатып, саякаттоочу кенен маалымат алуусуна өбөлгө түзөт. Негизи маалымат борбору ачылганы аябай жакшы деп эсептейм, бардыгы эле эсептейт. Себеби дегенде бул жерде ар бир адамдын кызыкчылыгы пайда көрүп. Мисалы турист келсе, турист маалымат алып кетет. Себеби дегенде келген турист маалыматты билбейт, сайттарда аз болгондуктан маалымат борборуга келип маалымат алганда Кыргызстан жакшы экен, Кыргызстан аябай сонун меймандостук экен, бул бизде көп көрө турган нерселер бар экен деп Кыргызстан жөнүндө аябай жакшы ойдо калып, башка өлкөгө өзүнүн үйүнө дагы кетсе дагы башка туристтерге, досторуна дагы Кыргызстан ушундай экен, ушул жерге бар деп бир кандай десем жол көрсөтүп. Ош шаарынын символу аталган Сулаймантоо 2009-жылдын июнь айында ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурастарынын катарына кирген. Сулаймантоодо бир канча тарыхый жазуулар, үңкүрлөр жана атайын сыйынуучу жерлер бар. Эске салсак, тоонун тазалыгы үчүн жыл башынан бери желим баштык жана пластик идиштерди алып кирүүгө тыюу салынган. Бурулай Уланбек кызы, Абдумухаммед Базаров, Ош Бирим жаңылыктары. Өмүр дарагы, жылан, күндүн белгилери, космостон түшкөндөр деп тоо тегелери караңыздар, бардыгы Сулаймантоодун бул 2,5-3 миң жылдан бери элдердин ошо зыяратчы катары экендигин далилдеп.